Салам достор, сиздер менен окутуу. Бүгүнкү сабагыбыз ата тоштор жөнүндө болот. Же болбосо мен, сен, ал сыяктуу сөздөр. Ата тоштор заттарды, сандарды же сүрөттөө керектелген сөздөрдү жалпылап атап көрсөтөт. Ошондуктан бул ата тош деп аталат. Мисалы, мен, сен, ал, бул, биз. Эми кеттик. I бул мен. You сен. She ал бул кыздар жана аялдар үчүн колдонулат. He бул деле ал, бирок бул балдар жана эркектер үчүн. Жана it бул. You силер, сиздер. Англис тилинде сен жана силер, сиздер деген жалпы эле бир эле сөз менен you деген сөз менен берилет. We биз. They алар. Жаттоого оңой болуш үчүн бул таблицаны колдонсоңуз болот. Эми ата тоштор колдонулган сүйлөмдөрдү карап чыгалы. Бул мисал сүйлөмдөр. I am a boy. Мен баламын. You are a girl. Сен кызсың. He is great. Ал сонун. Же болбосо аябай мыкты. She is smart. Ал акылдуу. It is good. Бул жакшы. We are family. Биз үй бүлөбүз. They are students. Алар окуучулар. You are doctors. Сиздер дарыгерсиздер. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Биздер менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.